Кириш документти каттоо. Ал үчүн каттоо менюсуна өтүңүз. Каттоо үчүн жеткиликтүү түрү ачылат. Кириш, чыгыш, ички. Кириш катты каттоо үчүн керектүү документтердин түрүн тандоо зарыл. Документтин түрлөрүн тандаганда каттоо барак ачылат. Кагаз түрүндөгү документти каттоо. Кагаз түрүндө кабыл алынган документтерди каттоо үчүн алгач документти PDF форматында сканерлеп, аны иш тактасындагы каалаган папкага сактоо керек. Сканерленген документти PDF форматында кошуу баскычы менен кошосуз. Эгерде тиркелген документ ката болсо, аны документтин астындагы куржунду чыкылдатуу менен жок кылсаңыз болот. Тиркелген файлдын астында барактардын саны көрсөтүлөт. Барактардын санын басууда түзөтүүгө мүмкүн болот жана дагы жүктөй аласыз, басып чыгара аласыз, файлдын өлчөмүн башкара аласыз, оңго, солго бура аласыз. Документтин кыскача мазмунун толтуруңуз, келип түшкөн каттын номерин көрсөтүңүз. Эгерде номер жок болсо, номери жок деп жазып койсоңуз болот. Календардан документтин датасын көрсөтүңүз. Дем алыш жана майрам күндөрү чектөө бар. Суроонун мүнөзү ачылуучу тизмеден тандалышы керек. Документ кимге даректелген сапта, андан кийин кошуу баскычы менен кат кимдин атына жазылган толук аты жөнү тандаңыз. Документтин тилин мамлекеттик, расмий же чет өлкөлүк варианттардын бирин белгилөө менен тандаңыз. Документ кайдан келген талаасында издөө тилкесине уюмдун атын көрсөтүү керек. Эскертүү: мамлекеттик органдарга жөнөтүүчүнү көрсөтүүдө жөнөтүүчүнү тизмеден гана тандоо керек. Эгерде уюмдун аталышы мамлекеттик органдын тизмесинде жок болсо, биз юридикалык жактан тандайбыз. Юридикалык жак тилкесин басканда эки гана сап болот: кайдан жана кимден. Жаран кайрылууда жеке адам тандайбыз, андан эки сап толтурат: суроо талаптын түрү жана кимден келгени. Кимден талаасына өтүнмө ээсинин аты жөнүн көрсөтүү керек. Андан ары документти жетекчиге кароого жөнөтүү резолюциянын каттоо түрүн тандаңыз. Кошуу баскычын чыкылдатуу менен резолюцияны толтуруу үчүн башкармалыкты тандайбыз. Эгер кошуу баскычы менен алдын ала резолюция болсо, резолюциянын автору тандалат. Аткаруу мөөнөттөрү жана аткаруу аралагы көрсөтүлөт. Эгерде мөөнөтү жок документтер талап кылынса, аларга маалымат үчүн белги коюлат. Пайда боло турган тизмеден резолюциянын текстин тандаңыз же керектүү текстти териңиз. Аткаруучуну тандоодо кошуу баскычы менен аткаруучуну тандаңыз. Сиздин мекемеңиздин кызматкерлерин тизмеси бар. Аткаруучулардын тандоонун ыңгайлуулугу үчүн кызматкерлерди издөө талаасы бар. Бөлүмдөр боюнча аткаруучунун аты жөнү же PIN боюнча издөө. Ошондой эле кызматкерлерди бөлүм башчы жана башкаруу үчүн сорттоо бар. Жогору жакта тилкелер, кызматкерлер жана шаблондор бар. Зарыл болсо шаблонду сактай аласыз. Аткаруучуну көрсөтөбүз. Аткаруучу катар кызматкер көрсөтүлгөндөн кийин автоматтык түрдө аткаруучулар талаасына кошулат. Аткаруучулар тизмесинин астында бардыгы кошуу, аткаруучуларды дайындоо, шаблон катары сактоо деген 3 баскыч бар. Барын кошуу баскычын басканда система автоматтык түрдө бардык кызматкерлерди аткаруучулардын тизмесине кошот. Аткаруучуларды дайындоо баскычын басканда кызматкерлер бул катка автоматтык түрдө кошулат. Шаблонду сактоону басууда толтуруу керек болгон калкыма терезе пайда болот. Шаблондун аталышын ойлоп табасыз. Бул талааны толтургандан кийин сиз өзүңүздүн аракетиңизди сакташыңыз керек. Келечекте белгилүү бир кызматкерди кошуу үчүн сиз бул шаблонду колдоно аласыз.
Ошондой эле аткаруучуну көрсөтүүдө кызматкерди жана жетекчини кошууну эске алуу зарыл. Кыскартылган кызматкерди көрсөтүү үчүн анын фамилиясын чыкылдатыңыз. Анын фамилиясын чыкылдаткандан кийин эки аракет пайда болот. Жыйынтыктоочу жана контролдоо сөзсүз түрдө тандоо керектелет. Эскертүү: жыйынтыктоочу жана контролдоо бир гана кызматкерди көрсөтүү керек. Калган кызматкерлер биргелешик аткаруучу катары каралат. Аткаруучуга документти аткаруучуга даяр резолюциясы менен жөнөтүү. Оң жактагы резолюциянын авторун сабында кошуу баскычы менен резолюциянын авторунун фамилиясын кошуу баскычы менен тандайбыз. Эгерде резолюция дарыдалып жатса, резолюцияны кошуу баскычы менен резолюциянын авторун тандайбыз. Эгерде талап кылына турган болсо, аткаруу мөөнөтүн же аткаруу мезгилин көрсөтөбүз. Мөөнөттү көргөзүү зарыл болсо, анда төмөнкү параметрлер менен көргөзсө болот. Күн сайын, жума сайын, ай сайын, квартал сайын, жарым жыл сайын, бир жыл, декада жана башка. Аткаруу мөөнөтү жок документтерди маалымат үчүн белгиси менен белгилейбиз. Пайда боло турган тизмеден резолюциянын текстин тандоо же каалагандай текстти терүү керек. Аткаруучуну кошуу баскычы менен тандоо керек. Документке карата жооп. Кириш документтин ведомствонун чыгыш катына карата жооп катары көрсөтүлөт. Издөө таласында документтин номерин көрсөтөбүз. Андан кийин издөөнү басуу керек. Ачуу баскычы менен документтин алдын ала карап көрүү мүмкүн болот. Каяктан таласында мамлекеттик органдын аталышын сөзсүз түрдө туура көрсөтүү керек. Тутум ушул мамлекеттик органга ЭДТ боюнча жөнөтүлгөн чыгыш документтерди чагылдырат. Табылган документти быйтыкча белгиси коюп жана документти каттоо керек. Каттоодон өткөрүлгөндөн кийин документтер шилтеме менен байланышта болуп калышат. Андан ары каттоону аяктоо же аны алып салуу үчүн каттоо типтеринин ичинен бирөөнү тандаңыз. Каттоонун алып салуу жана документтин типин тандоого кайтуу, кириш документтин каттоо, документти каттоо жана формага кайтуу. Электрондук документ жүргүзүү тутуму аркылуу келген документтерди каттоодон өткөрүү. Тутум боюнча келген документти каттоо үчүн каттоону өткөрүүнү күтүүдө бөлүгүн басуу зарыл болот. Документти ачкандан кийин сол жакта автоматтык түрдө документ PDF форматында жана ага карата тиркемелер чагылдырылышат. Кошумча түрдө төмөнкү функциялар жеткиликтүү: эскертүүнү кошуу, баракчанын санын өзгөртүү, көчүрүп алуу, басып чыгаруу жана бүткүл экранга файлды чагылдыруу, документти чоңойтуу, кичирейтүү, буруп коюу. Андан ары кириш документ жөнүндө маалыматтарды өзгөртө аласыз. Документтин типин, документтин мазмунун, документтин кириш номерин өзгөртүү, маселенин мүнөзүн, документ кимге даректелгенин, сабын, документтин тилин өзгөртүү. Документтин карточкасын редакциялангандан кийин документ менен төмөнкү аракеттерди жүргүзүү керек болот. Резолюцияга, аткарууга, документке карата жооп.